Албетте жакшы сезимдер болуп турат. Баягы өкүл ата кылып, ал ишеним артып, ушул киши бизге бир жакшы акыл насаатын айтат деп ишеним артып, бизди өкүл ата, өкүл апа коюп олтурса керек. Биз да ошо алыга татыктуу жашоодо жол көрсөтө турган татыктуу өкүл ата, өкүл апа болуп берсек экен деген ниеттемин. Ал экөөңүздөрдүн мамилеңиздер канча убакыттан бери бар, жакын мамиле? Бул тууралуу айта кетсем, алы кичинекей чагымдан бери менин колумда өскөн. Алынын ушундай улакчы болгонуна чынында көп салуунун кошком. Көп Бекназар экен көп ээрчитип жүргөм жанымда. Алы мен калп айтпасам 16 жашында өкүл ата болобуз деп айткан. Эми Кудайым буйруп, мына ошол күнгө жетип бүгүн өкүл ата болуп отурам. Байым өзү баягы бир жакшы сыпаттарыбызды байкаса керек, ошон үчүн бизди өкүл ата кылып шайласа керек. Айнур айым, айтсаңыз, сизде кандай сезимдер болуп атат? Сизде да бир өзгөчө сезимдер болуп атса керек. Чоң үйүндө калган бир уулуңуз, бир кызыңыз болуп калды. Ооба, башында толкундандым, бирок мындай сүйүнүп элатам, конечно. Өкүл ата, өкүл апа деген да бир өзүнчө бир жакшы нерсе экен. Ушундай чоң уул кыздуу болуп калыш деле өзү жаш болуп туруп кичине толкунданат экенсиң, ошол кубанып элатабыз. Уул кызыңыздар кут болсун анда. Рахмат.